Саламатсыңарбы балдар, бүгүнкү темабыз даражалардын барабардыгы. Демек ушул кандай чыгарат экенбиз, 2x плюс 1 барабар 8 чыгат экен. Демек 2-нин кубу 8ге барабар экенин билебиз. Демек x барабар 2 экенин оз 2 тапып койсок болот бул жерден. Демек, муну кандай чыгарабыз негизи? Оз 2 чыгарбай турган болсокчу, ошондо 2x плюс 1 даражасы, анан 8ди дагы бул жакта негизи 2 болуп тургандыктан 2-нин негизине келтирип алсак, 2-нин кубу болуп калат. Анан негиздери бирдей болсо, анан барабар деп атса, демек даражалары да сөзсүз барабар болот. Ошондо негиздерин таштап туруп эле даражаларын барабарлап иштеп койсок болот экен мына. Анда x-ке канчаны кошсок 3 болот, 2-ни. Демек, муну алгебралык жол менен чыгарсак, бирди бул жакка алып өтсөк, 3 минус 1 болуп калат дагы, x барабар 2 экени келип чыгат. Так, улантабыз. Кийинкиси мына 3. Так, ошондо 81-де дагы биз 3-түн даражасына келтирип алалы. Значит, 3x плюс 2 барабар 3-түн 4-түнчү даражасы болот. Негиздери барабар, анан болсо, демек 2 жагы барабар болсо, демек даража көрсөткүчтөрү деле барабар болуп чыгыш керек. Ошондуктан x плюс 2 барабар 4, x барабар 2 чыгат экен. Бул жакка алып өтсөк минус 2 болот да, 4төн 2-ни алсак 2, демек x 2-ге барабар экен. Ошондо 2 2-ни кошсок 4, 3-түн 4-түнчү даражасы болот. 64 дейт мына. Демек 4-түн x-инчи даражасы барабар 4-түн кубу болот. Анан бул жерден x барабар 3 деп эле чыгарып коебуз. Бул жерде дагы 4, демек 4x плюс 1 барабар 4-түн кубу болот, барабар x плюс 1 барабар 3. Бул жерге алып өтө турган болсок, x барабар 2 болуп калат экен. Мына ушинтип иштей берет экенбиз балдар. Эч кандай кыйын деле жери жок экен. Мисалы үчүн муну жаза турган болсок, 2-нин 3x плюс 1 барабар 8-ди 2-нин кубу деп алабыз. Анан 2 көбөйтүү x болуп калат. Анан негиздерин таштап, даражаларын барабарлап койсок. Так, эмне болуп калды? Так, бул ошондо бул экөө жоюшуп кетет да, x 1 барабар 0 болуп калды. Болбой калат экен, туура эмес, себеби өзү берилген барабарлык туура эмес экен, бул чыкпайт экен. Кийинкини чыгара турган болсок, даражалар кошулат, 8 ошондо x минус 2 болуп калат. Кошкондо деле плюс минус болгондо минус жеңип кетет, ошондо 64 8-дин квадраты болот. Ошондо негиздери барабар, даражалары барабар, x минус 2 барабар 2, x барабар 4 болот. 2-ни бул жакка алып өтсөк плюс болуп өтөт, ошон үчүн. Андан кийинкилерди дагы ушинтип иштесеңер болот экен балдар. Башка эсептерди көрөлү дагы. Мына карай турган болсок, негиздери барабар болбой, бирок даражалары окшош болуп калса, анан барабар деген учурлар кездешет экен. Эгерде негиздери 2 башка болсо, даражалары окшошуп атса, анда биз даражасын барабар 1 даражасын алабыз да, барабар 0 деп койсок болот экен. Ошондо 3-түн 0-чүсү жана 2-нин 0-чү даражасы болсо, 3-түн 0-чү даражасы 1, 2-нин 0-чү даражасы 1 барабар 1 болуп калат экен. Демек, мына кийинки учурду деле карасаңар, экөөнүн 1 даражасын алабыз дагы. Мисалы үчүн даражалары окшош, барабар 0 деп туруп чыгарып коебуз. Ошондо чыгарсак, x барабар 1 болуп калат экен. Эми карай турган болсок, x 1ге барабар болсо, 1 минус 1, анан 2, 1 минус 1 болсо, бирден бирди алсак 0, мунуку да 0, 1 барабар 1 болот. Каалаган сандын 0-чү даражасы 1ге барабар деген касиетти колдонот экенбиз. Демек, мунуку да ошондой чыгат. Болбосо, оз 2 эле чыгарып койсок болот. X демек 0гө айландырыш үчүн минус 1ге барабар болот экен. Мына силер менен биз даражалардын барабардыгы деген теманы карап чыктык. Бул тема жалпысынан өтө деле кыйын эмес экен. Даражалардын таблицасын жаттап, мурунку эсептин баардыгын жакшылап аткарган болгон болсоңор, мына бул теманы да оңой өздөштүрүп алат экенбиз.
Кудай буюрса эми кийинки сабакта силер менен биз тамырлар жөнүндө кеп кылат экенбиз.